Assalamu alaikum. Ordoğlu Oş şahrının turgundары биздин ийгиликтүүлөр өзүңүздөр үчүн кол чабыңыздар. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Акунова Райхан Асилбековна, алдыңыздарда жылдызым жанып жаркырап, бир жылдыздуу статусту жабып, сиздердин астыңыздарда ушул Оштун сахнасында сиздер менен амандашып турганыма Аллахыма чексиз шүгүрлөрдү айтам. Алла Таалам айтат: "Мен сенин ырыскыңды көбөйтөрдө мен өзүмдүн пенделеримди себепкер кылам" дейт. Бир чемодан акча таштап бербейм дейт. Мен сага особняк үйлөрдү куруп бербейм дейт. Жогоруда бизге Нурсултан сонун биздин жашообузга пример боло турган сөздөрдү айтты. Менин да bundan 2 жыл мурун ушул Greenleaf корпорациясында азыркы Золушканын жашоосун жашаганы себепкер болгон инсан. 2 жыл мурун жашоомдун өзгөрүшүнө себепкер болуп, жашоодо курбум, насатчым, бизнесте күчтүү мотиваторум чакырып, "Кел досум, ушул жерде биргеликте ийгилик жаратабыз. Сен 3 балаңдын алдына кетишти максат кылып жүрөсүң" деп бир сөзү менен мен ушул Greenleaf'тен эң сонун статустарды жаратышыма себепкер болгон инсан бул Чачке Абдрахманова. Дүркүрөтүп кол чаап коюңуздар. Рахмат. Башымды ийилип, тайзимдеймин. Аяшым экөөңүздөргө Аллахым береке берсин өмүрүңүздөргө. Үй бүлөңүздөргө бактылуулук насип кылсын. 3 баланын энесимин, кызым 18 жашта. Ушул кызым 18 жашка чыкты чаңды, 20 жыл мигрант айымдардын катарын жамалбаган жыртык тешиктерди жамайм деп мен дагы биздин айымдардын катарын толуктап миграцияда, Москвада эмгектенип келгем. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, ошо 20 жыл ошол Москваны себепкер кылып болсо да мен ырыскымды берип жатты. Бирок менин максаттарым бар эле. Мен bundan 5-6 жыл мурун өзүмдүн үстүмөн иштеп баштагам. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеп баштаганда Кудайым сиздерге ийгилик жолун ачат. Эң эле негизгиси биздин ийгилик жолубуздагы биринчи себеп боло турган сөз бул ой экен. Алла Таалам биздин ар бир сөзүбүзгө омин кылат экен. Эми караңыздар. Алла Таалам ар бир сөзүбүзгө омин кылып атса, кайсыл сөзүбүзгө омин кыларын биз билбейбиз го. Ошон үчүн биз жакшы сөздү сүйлөшүбүз керек экен. Greenleaf болбойт. 28 миң берип депрессияга кирип кеттим. Каяктагы нерселер десек, ошол сөзүбүзгө омин кылып койсом эмне болобуз анда? Биз оюбузду фильтрлегенди үйрөнүшүбүз керек экен. Ушул сахнага чыгып, ушул статусту жабышыма себепкер болгон бул менин армия командам. Могу жерде айымдар азыр залга келгенде эле мен сени сүйөм, сенин статусуңду көрүп, сен деп да мени даже аялдар сүйөт. Бул турган гап, себеби мен өзүмдү кичинекей айыммын. Ушул айымды, мигрант айымды миллионер кылып жасай алдым. Bundan 1 жыл 2 ай толук болду Кыргызстанга келип жашаганыма. Кыргызстанга келип жашаганда мен 3 балам менен 3 комната квартирада квартирант болуп жашайт элем. Москвада жазылдым. Чачке саат 2-ге встречага чакырды. 40 мүнөттөй сүйлөп берди, бирок 40 мүнөттүн ичинен бир сөзү менин жашоом өзгөрүшүнө себепкер болду. Кайсы сөз экенин аны баарыңыздар билесиздер. Досум өзү азыр чыгып сүйлөйт, мынтип сүйлөйт да, орушуп сүйлөйт, мага окшоп назик сүйлөбөйт. Иштеп койгулачы дебейт. Мен сиздерге жашооңуздардын серый болушун, цветной болушуна көрсөтүп бере алам, өзгөртүп бере албайм деп сүйлөйт да. Ошондо досум маркетинг жинди экен. Бир адам жазсаң 10 миң чыгат экен деген да. Анан ошол сөздү дагы бул чын жүрөгү менен мага айткан экен, мотивация берип. Бир адам жазсак 10 миң чыкпайт го, туурабы? Бирок ошол сөздү мен чын жүрөгүм менен кабыл алып, ошол жердеги Райхан күнүмдүк планын айлантып, бир айда 30 күн бар. 30 күндө 30 адам жазсам мен 300 миң аламбы. Мурунку Райхандын кыялы максаты кандай болчу? Кара суудан жок дегенде 200 миң 300 миң акча менен келсем, кара суудан жолуп алып барып сатсам дагы Жалал Абадта күнүмдүк тиричилигим 3 баламдын алдында өтөт деген максаты бар эле. Анан ошол жерде ошол сөздү укканда мен үчүн адам жазыш кыйын болбогон экен. Угуңуздар, кантип адам жазам деп мен ойлогон эмескем. Мен 10 миңди көргөн экем. Мухаббат апага дагы айткам. Анда маркетингди билбейбиз.
Мен барганда чачка ертең төрөйм деп турган экен, төрөгөндө да Кейсирова менен төрөп калды. Мен спонсору жок өскөн лидермин. Телефонда сен молодецсиң дейт. Мен молодец экем деп кыла бергем. Бир тоголукту чызат элем дагы, экинчисине чызып туруп, бир адам жазсаң 10 миң чыгат деп, менеджер статусун бир айда жапкам. Анан январь айында жазылгам. Январда мен жазылганда Кытайдын промоушну бүтүп аткан экен, чачка айтканда. Досум Кудай берсе кийинкиде саякатта чогуу салабыз деген да. Анан мен карап туруп, мен январда жазылып атсам, бир ай убакыт болсо мен эмнеге чачка менен кийинки саякатта чогуу салышым керек? Когда менде бир ай турганда деп 10 күндө Кытай саякатын жапкам. Биринчи 27 март кетсек керек эле. 27 февраль кеткенде менин командамдагы эң күчтүү лидерим, бул лидерден азыр командасы отурат, Нузи Байтекова, азыркы күндөгү старший директор Наргиза Маматованы алып алып Кытайга баргам. Элестетип атасыздарбы? Чачка мени кийинкиге атлаштырып койгон болчу. Мен өзүм эле аткарбастан 2 кызым аткарган. Азыркы күндө ошол кыздарым Нузи менден мурун звезданы жапты. Наргиза же уже без 5-минутный бир жылдыз. Көрдүңүздөрбү? Аллахым кааласа 5 мүнөттө даражаңыздарды көтөрүп койду. Бирөөнүн ийгилигине сүйүнө алган адамды эсепсиз ийгиликтүү кылып коет экен. Анан ийгиликтин бир эле жөнөкөй жери, ийгилик бул жөнөкөйлүктөрдү сүйөт. Жөнөкөй болуңуздар. Ийгилик бул 3 эле нерседен турат. Биринчиси максат. Менин максатым эмне болгон? Мигрант айымдардын сөзүн уктуңуздарбы? 2 уул, 1 кызым бар. Кызым 18ге чыгып атса, 20 жыл Москвада жүрсөм, 3 бала кимдин колунда чоңойгон? Кайнене. Менин максатым үй алыш эмес эле. Машина алыш эмес эле. Ар бир адамдын максаты бар. Максаты жок адам болбойт. Бириңиздер уулумду үйлөп алайын, бириңиздер кызымды чыгарып алайын, бириңиздер умрага барып алайын. Жок дегенде очогумду оңдоп алайын, күнүсүп калды деген максатта отурасыздар азыр. Менин максатым Кыргызстанга ушул 3 баланын жанына келип жашоо болчу. Ошон үчүн да мен сиздерге айттым. 1 жыл 2 ай мурун келгенде мен 3 комната съемный квартирада жашайт элем. Мен бул чындыкты кече жакында эле айттым лидерлериме. Кимдин квартирасында десе, акамдын деп коет элем. Чачкайда кече укту. Сен акамдын квартирасында деп айтат элем го дейт. Азыркы күндө Кудайга шүгүр 4 квартиранын хозяйкасы болдум. Сиздердин алдыңыздарга 3-чү машинамды мен келдим. Менин 5 жыл мурунку максат дефтеримдеги Lexus'та азыр өзүм жүрөм. Жашоомду жасай алдым. Менде бай күйөө жок. Күйөөм көрдүңүздөр беле? Күйөө жок. Олигарх бир депутаттын кызы эмесмин. Айылдын, Базаркоргон айылды билесиздер, Базаркоргон районунда, Кызылай айылында пахта чаап, шалып отуп чоңойгон кызмын. Көрдүңүздөрбү? 28.900 ала кел деп чачкай чакырган эмес мени. 28.900 менен досум жазыласың десем не дейт элем мен? Айлыгым алып барам десем керек эле. Досум эмнерде сом нерсе бар экен, кел, экөөбүз биргеликте ийгилик жаратабыз деди. Мен кыйын болуп, мен бара калайын чачкайга дедим. Команда куруш керек дегенде биягымда Канкей Мавлянбаева, азыркы күндө старший директор, бул жагымда Наргиза Маматова, старший директор. 2 кызымды эшитип барганда, жанагы 2 кызымдын 28.900 ишенесиздерби бар экен чөнтөгүндө. Меники жок болуп калды да. WhatsApp'тан чачкайга жаздым. Чачкай, мен акчам жетпейт, 8000 квартплатка деген акчам бар. Не кылыш керек десе, бул дагы жаңы баштаганда. Досум токтоп тур, бир бала кылайын. Буларды мага жазасыңбы деп коемда. Көрдүңүздөрбү, мен 100 000 менен баштаган жокмун. Миллион вложение кылган жокмун. Үйүмдү сатып киргизген жокмун. Мигрант айым өзүн азыр кандай кылып жасап алды. Эң негизгиси кыздардын эң чоң максаты 4 күнгө кенен барып калдым. Кудайым насип кылып бир туугандарыма жардам берген насип кылып атат. Бир туугандардын эң камбагалы мен элем убагында. Кудайга шүгүр, бир туугандарым жакшы жашашат, бирок жанагы энтип Райхан кечки акча сурай берет деп акам дагы акчасын көп айта бербейт эле да магачы. Азырчы. Үйгө эмне албасын жөнүндө эле менден совет сурашат.
Ükelerim bolsa şefti toyga aparıp geldim. Apamды toyga aparıp geldim эже деп калышкан. Бул жерде азыр элестетсеңиздер 100 сомубуз жок болсо биз Яндекс такси заказ кыла алабызбы? Заказ кылып көрөлү. Акчам болсо заказ кылбайсыңбы деп 100 сом үчүн биздин деңгээлибизди эмне кылат жана таксисттер? Болгону оюңуздарды өзгөртүңүздөр. Максатыңыздарга бекем болуңуздар. Максатыңыздар болсо, мейли меникиндей эле максат болсун. Кыргызстанга келем, 3 баланын жанына деп атып, эмне болду? Ошол нерсени да мен чын жүрөгүмдөн кааладым. Чачкайдын bir адам жазсаң 10 000 чыгат деген сөзүнө ишендим. Анан өзүмө ишеним болду. Экинчиси ишеним. Өзүңүздөргө ишеним болбосо сиздерге эч ким ишенбейт. Үчүнчүсү бул аракет. Аллахка болгон ишеним. Ырыскыны Кудайым берет. Эч качан Аллахымдын назарына калбайлы. Аллахымдын дайым планында болойлу. Бул нерсени мен да сиздерге бир тастыктап айтып кетейин. Кече орозо башталганда мен өзүмө мондай ниет кылдым да. Орозо башталар күнүнөн баштап мен ифтарлык берем дедим да. Кудайым насип кылып, орозо башталган күндөн баштап орозо бүткөнгө чейин күнүнө ифтарлык өткөрдүм. Ошко келип өткөрдүм, мына командам Бишкекке бардым, башка жагына бардым. Эмнеге бул мен ниет кылдым? Себеби когда-то ушу 30 күндүк орозодо бир күн ифтарлык кылганына мүмкүнчүлүгүм жок кыз болчумун. Карылар үйүнө бардым. Жетимдер үйүнө барганды насип кылды. Азыркы күндө 4 үй бүлөгө 10 числодо доход түшкөндө 15 000 20 000ден которот. Бар экен берип атам. Айтат-ку, тапкан акчаңда барака болсун десең, акчаң көбөйсүн десең, анда садака чыгар дейт. Мен берешендикти жакшы көрөм. Билбейм, мен кичинекей менен эле берешен болуп апам туулуп койгон. Чындыгында ошондой. Бар экен берип атабыз. А мурун бирөөнүн үй бүлөсүнө жардам бермек турсун, мен өзүм балдарыма жетпей калат эле. Балдарыма жетсе өзүмө жетпей калат эле. Кайненеме салсам апама жетпей калат эле. Апама салсам кайненеме жетпей калат эле. Ушундай жакырчылык жашоодон Гринлиф корпорациясы себеп болуп, Чачки Абдрахманова себепкер болуп, мен өзүмдүн ишенимиме бекем болуп, мына командамдын аркасынан мен ушул эффектти жаратып отурам. Жалгыздарак бак болбойт дейт. Менин ийгилигимдин пайдубалы, мына көрдүңүздөр, Райхан Акунова деп ыраазычылык айтып атышты сахнага чыккандар. Бул менин командамдын пайдубалы болгон менин бриллианттарым, менин ийгиликтүүлөрүм. Мен сиздерге башымды ийгенче дайыма тазимдемин. Сиздер бар, мен ушул сахнада турам. Барыңыздарга ыраазычылык айтам. Райхан Акунова Жүлдүз директор катты болчуңар болсун. Бүгүн мага келгенде убакыт азыраак болуп калыптыр. Спонсорларыма сөз берейин. Буйруса бизде 4 апрелде Жалал Абадта чоң 500 адамдык марафон успеха болот. 5 апрелде Кадамжайда буйруса биз региондорду кыдырып чыктык. Маркетинг десеңиздер, маркетинг беребиз, психология десеңиздер, психология беребиз. Ыйлагым келип атат десеңиздер, ыйлатабыз. Мен ыйлаганда жададым десеңиздер, анда жаркын жаш, ону көрсөтөбүз. Ийгилик жолунда биргеликте ийгиликтешкендердин катарында бололу. Баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Аттуу болчуңар Райхан Акунова.